Азыр дагы мына АТРдин биринчи алкага болгондон кийин айыл өкмөттөрдү аким дайындайт болуп калып, айылдык кеңештерге депутаттыкка мындай спрос азайды. Мурун айыл өкмөттү шайлайт болгондо бир местага мисалы үчүн 5тен 6дан 10дон киши жүгүрчү да депутат болом депчи. Себеби эмнеде ошонун? Айыл өкмөт шайлайт, саясат бар, өзүнүн айыл өкмөткө баягы какой-то бир рычаг колдонуп, өзүнүн көчөсүнө шагыл төктүрөт же болбосо асфальт бастырат. Кызыкчылыгы бар. Кызыкчылык да бул эми жалпы. Мен жеке аныкы деп айта албайм. Бул может быть ошол жагында бир өзүнүн кошуна колоңдору менен болгон бир маселе да. Айыл өкмөттөрдү шайлабай калды эле. Азыр депутаттыкка спрос аябай эле азайды. Участоктарда ошол кандидаттар чыгып чыкпай атып араң чыгышты да. То есть, значит, спрос жок. Уже эле азая баштады өзү эле. Анан аларды жок, мына могул жерде депутаттар да чыгыш керек деп жөн эле элди алып барып эле кайра алектенгиси келбей аткан саясатка байлай бергенде эмне маселе дейм да.